Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутман укшак күнүңүздөр менен достор. Бүгүн 31 число 5-ай 2022 жыл Москва убакыты боюнча кечки 5 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар эми. Бизге кезектеги автоунаа Kia K5 2021 2-литровый автомат коробка, комплектация Prestige тугандар. Автозапуск бар. Кыскасын айтканда, машина буга чейин тартып жүргөн Тайыр деген байкелерибиз алып чыккан машиналардын бири. Так, тугандар, эми сиздерге алгач төлөмү боюнча түшүндүрүп коеюн. Анан кимдин көңүлгө жакса, машинаны көрөсүздөр. Анан кийин обзорду кылабыз. Кыскасы машина мындай айтканда ушул биз тарткан видеолордун арасынан эң арзанга түшөт. Жалпы стоимосу машинанын 2 миллион 750 миң рубльга турат тугандар. Эми 750 миң берсеңиздер өткөрүп берет. Ошо 750 миңдин 600 миңини бересиздер. Калган 3 айны ошо Тайыр байкелерибизге калган 150 миңди 3 айда 50 миңден оплатасына кошуп берсеңиздер болот. Айына төлөмү 80 миңден. 80 миңди канча айга көбөйтөбүз дасым? 80 миңди 25ке көбөйтүңүздөр, 2 миллион болот. 600 миң хазайынга бересиздер, бул азыр айдап жүргөн. 150 миң Тайыр байкелерге бересиздер. Тайыр байкелерден алынган машина. Көрүп берет. Так, кеттик анда. Машинанын жылы 2021, 2-литровый автомат коробка, комплектация люкс. Так, 18-чи куюлма дискада. Бесключовый доступ, өзүнүн свети ак, круговой партроник, задний вид камера, артында бирөө болот, силерге көрсөтүп коелу. Мынакей. Бар жогу таза, лайтбокс да бар экен. Көрдүңүздөр. Эми жаңы машина. Так, мына сол жагы боюнча да көрдүңүздөр. Бесключовый доступ. Эми ички салон боюнча полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический зеркаль, старт-стоп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Так, эми бул жерде двухзонный климат контроль, кондиционер, подогрев лобовое стекло. Так, авто. Бул жагында автоход, ручник, камера. Бул камерасы мо дыга коюп алып, мисалы машина алдыга айдап кетип атасыздар да. Анан мо камераны басканда аркасын көрсөтөт. Аркадагы машинаны көрсөңүздөр болот. А так аркага салганда мындай эмелер бар. Задний вид камера, партроник. Так, кошумча подогрев сиденья, подогрев руль, драйв, мультируль, круиз контроль, пробеги 82 миң 40. Бул жагында корректор фар, антибукс. Так, көрдүңүздөр. Кожалары жакшы болду десек болот. Кожалары. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кошумча айта кетчү нерсе, зимний дөңгөлөктөрү дагы бар экен. Так, кандай ачылат эле K5-тердики? Болду, таптык. Кошумча айта кетчү нерсе туганда. Мына жагынан ДТП'си бар, мо фарасы алмашкан, анан бамперасы алмашкан. Муну сиздерге айтып коеюн. Эсине жоксаңыздар, бул өзү деле көрсөтөт. Бирок ошо эки деталь сүрөтүгө чейин менде дагы бар, кааласаңыздар. Мотор жагын полный тазалап аласыздар, жууп. Полный жууп тазалап аласыздар, мотордун иштеши ровно. Тайыр байка. Сиз машинаңыз 1 миллион бир. Так, көрдүңүздөр тугандар, кимдин көңүлгө туура келсе, эсим номер ылдыйда болот, чаласыздар. Мен тарткан видеолордун, мен тарткан K5-тердин, Camry'лердин ичинен эң арзаны десек болот. Себеби бул байкелерибиз кредитке алып чыккан. Кредиттеги машина арзан болот, билесиздер. Ушундай. Барыңыздарга ийгилик. Кийинки видеолордон жолугушканча.